Ушундай тоолуу таштуу жерлерде сапарга чыгып саякат кылып жүргөндө дайыма эсиме бир хикая келет. Мына ошол хикаяны азыр сиздерге айтып берейин. Бир жашы 70ке таяп калган аксакал баласы менен алыс жолго сапарга чыгат экен. Болор болбос азыгын, бир аз кийим-кече жүктөрүн эшегине артып алып, бир канча жол баскандан кийин эшеги чалыгып такыр баспай коет. Анан эшектин жүгүн дагы баласы үстүнө көтөрүп, атасыны колтуктап жолду улап жөнөшөт. Атасы айтып, Аллах Таала мындан жаманынан сактасын, Аллахым мындан жаманынан сактасын деп баласынын көңүлүн көтөрөт. Баласы унчукпайт. Ошентип экөө сапарынан арылайт. Бир канча жол жүргөндөн кийин атасы дагы аябай чарчап, чалыгып, басканга шайманы келбей калат. Анан баласы эптеп-септеп атасын колтуктап, андан аралып жөнөйт. Атасы дагы баягы сөзүн кайталайт. Аллах мындан жаманынан сактасын, Аллахым мындан жаманынан сактасын деп. Баласы дагы унчукпайт. Анан ушундай бир бийик белдин үстүнө жакындап калган учурда таштуу жерден баласы тайгылып кетип, бутуну кайрып алат дагы. Буту канап ошол жерден аябай кыйналып, наразы болгон түрүн көрсөтөт. Атасы дагы балам, Алла Таала мындан жаманынан сактасын, мындан жаманынан сактасын дейт. Ошондо баласы чыдабай кетип, ой ата, мындан жаман эмне болмок эле? Эшегибиз баспай ара жолдо калды. Сиз баса албай жүрө албай калдыңыз. Эми кашайып мен да бутумду мынтип кайрып алдым. Эми биз максат кылган жерибизге кантип жетебиз деп баласы чыдабай атасына наразылыгын билдирет. Атасы унчукпайт. Болгону баягы сөзүн кайталап, Аллах мындан жаманынан сактасын, Аллахым мындан жаманынан сактасын деп анан бири-бирини сөйөп таяп, эптеп ушундай тоонун үстүнө чыгышат. Тоонун үстүнө чыккандан кийин атасы тетиякта турган бир кичинекей айылды көрсөтүп, мына балам эми бир аз чыдасаң, азыр тетиги айылга түшөбүз, ошол жерде эс алып түнөп, андан ары жолубузду улайбыз дейт. Ошентип ата бала сүйлөшүп отурганда, кокустан ошол айылдын үстүндөгү тоо көчүп кетип, айылды бүтүн бойдон үстүнөн басып калат. Азыр эле көздөрүнө көрүнүп турган айылдан эч нерсе калбай, ордуна бир тоо пайда болуп калат. Көзү менен көрүп турган окуяга баласы аябай чочуп, өңү куп-куу болуп коркуп кетет. Ошондо атасы, мына балам, эгер эшегибиз кашаңдап баспай койбой ылдам басканда, мен чарчабай басканымда, сен бутуңду кайрып албаганыңда, биз азыр ошол айылга жеткен болот элек дагы. Ошол жерде тоонун астында калган адамдардын катарында биз дагы ошол жерде калат элек. Менин жараткан мындан жаманынан сактасын дегениндин мааниси мына ошол. Бизге жаман сезилген кандай бир оор иш, кырсык, бале же болбосо кандайдыр бир сыноо болбосун, ага караганда оорураак башка бир сыноолор болот сөзсүз түрдө. Турмушта көйгөйлөр өтө көп. Кээ бирөөлөр ойлошу мүмкүн, ушун менин көйгөйүмдөй башка көйгөй эч кимде болбосо керек деп. Бирок аныкынан дагы оорураак көйгөй сөзсүз түрдө бирөөдөн табылат. Бирөөлөр быйыл кышка кийгенге жаңы бут кийим албадым деп наразы болот. Бирок ошол эле учурда бут кийим кие турган, буту жок майыптардын арабасында отурган адамдар бар. Кээ бирөөлөр быйыл жаңы модада чыккан алтын шакектен ала албай калдым деп наразы болот. Ошол эле учурда алдына койгон тамакты бирөө жедирмейинче жалдырап карап отурган колу жок мынжылар бар. Биз өзүбүздүн турмушубузду, өзүбүздүн жашообузду баалай билишибиз керек. Алла Таала берген неаматтарга шүгүр кылып, эгер башыбызга бир жамандык келип калса, Аллах мындан жаманынан сактасын деп тагдырга ыраазы болуп жашасак, мына ошондо биздин жашообуз тынч жана бейпил болот.